машинасы менен өтүп кетет да алар маралдарды качырат. Кууп келиш кыйын болот бизгечи. 2 метр тоор тартып койсоң секирип кеткен мүмкүнчүлүктөрү бар булар. Шалакалыгынан бир 10 чактысы сыртка чыгып кеткен. Маралдарга жүрөгүнөн күйгөн адамдар сүйлөгөн жок. Жеп коеюн, чыгарышкага жегизип коеюн деген оюбуз жок. Баары элдики. Мага кайрылыңыздар, мен алып барып берейин Бешташ паркка. Жайылып жүрөт маралдардын баары. Ана мына 3-күнү мен калдым дежурстводо. Алып келгендер үчүн өкүнбөйм. Таласка алынып келинген маралдар качып жок болду. Мындай пикирди социалдык тармактардын айрым колдонуучулары жазып, сын пикирлер айтылды. Бирок эгерлер Бешташ паркындагы 28 маралдын түгөл жүргөндүгүн билдирип жатышат. Алардын айтымында 10 марал парктагы тосулган аймакта, калганы жогору жакта оттоп жүрү. Акыркы маалымат боюнча 10 азыр тиякта камалып турат. Өзүнүн загонунда турат. Анан бир жогору жака чыктык, чыкканда 4-өө бир жакта жүрүптүр, анан 14-өө бир жакта жүрдү. Ошо менен 18 ошол жакта жүрөт, ал жактачы. Анан 3 күндөн бери өтүп кууп келе албадык. Анан 4-өө кууп келатканда бул жакка жакындаганда астынан бирөө чыга калды, кайра жогорусу качып кетип калды. Анан адам саны аз болгондуктан кууп келиш кыйын болот бизгечи. Кууп айдап келип кыйын болот. Анан бүгүн дрон менен учуруп караштырды. Точно немесин тапкан жок да, эгер таба турган болсо кошумча күч талап кылынат баштанат бул жергечи. Өзүнүн күчүбүз келбей башталат. Анан дагы бир варианты ушу өзөн менен түшүп булар суу ичип кайра чыгып кетип атат да. Жогору жакта суу жок. Анан ал жерге неме коюп койдук. Жана аштоодо койдук. Могу жем жеп жүргөн аштоочу. Жемди салып койдук. Анан дегилерге дагы айттым. Айрге фотоловушкада коюп койгула депчи. Канчасы келип атат, канчасы кетип атат деген варианттачы. Бир жагы. Ошондой нерселерди кыла алса макул деди. Анан мына 3-күнү мен калдым дежурстводо. Маралдар боюнча Бешташта эс алууда жүргөндөр дагы билдиришти. Тургундар маралдарды күндө көрүп жүрүшкөн. Алар маралдардын качуусуна машина менен зуулдап өткөндөрдү күнөөлөшөт. Эс алып жерге келгенбиз божитин. Маралдар келгенден бери ушу 1,5 айдан бери отурабыз ушул жерде. Анан кийин машинени ылдый өткөрбөгүлө деп машинени өткөрбөйбүз. Машинени өткөрбөй маралдарга жибербейбиз. А кээ бар айланайындар, машинасы менен өтүп кетет да алар маралдарды качырат. Анан кирбегиле кагылайындар, өтпөгүлө деп айланайындар деп өтсөңөр да жөө өткүлө. Барып акырын жөө сеткан сыртынан маралдарды көргүлө кайра келгиле деп өткөрбөй отурабыз ушул жерде. 1,5 ай болду келгенибизге. А биз дагы мен кымыз ичип бу жерден өзүм ден соолугумду оңоп эмеге отурам да бу жерде. Мында отурукташкандар социалдык тармактагы маралдар боюнча терс пикирлерге каршы. Алар маралдардын баары ушул аймакта эле жайылып оттоп жүргөндүгүн айтышат. Жакынкы күндөрдөн бери эгерлерин дагы тынбай кыдырып, ары бери марал айдап, чогулта албай жүргөндөрүн билдиришти. Маралдар качып кетти деп эмне кылгандар багы келген. Маралдарга жүрөгүнөн күйгөн адамдар сүйлөгөн жок. Жүрөгүнөн күйүп, ошо маралдар деген адамдар мындай сөздү эметпес болчу. Кокусунан чыгып кетти, жайылып жүрөт маралдардын баары. Булар карап таппай ошо ордунан эптеп алып келебиз дешип атат. Мына кече келген, мурда күнү дагы келген 3 күндөн бери мына божүйдө жатышып, эртең менен 4-тө чыгып кетишет, карап баягы айдап келаткан жеринен астынан үркүтүп жиберип анан үркүп кетип маралдар качып кетип атат да. Бүгүн эме кылып дрон менен дагы карашып үстүнөн. Анан кийин 2ден балдар дайыма кайтарып калат. 2де кечинде кала, эме түштө келет. Эртеси күн түшкө чейин балдар кайтарат. Замен келет, 2ден келип ошентип кайтарышып аткан. Маралдардын качып кетишин облустун экология тармагы боюнча башчысы адистердин шала кылыгы менен түшүндүрдү. Бул жерде маралдар чынында ал жерде биз ошол тосмону дагы көбөйтөбүз дегенбиз. Ал жерде чөбү азайып калып, ото чөбү. Анан ал жерден дагы ошончалык 8 гектар жерде дагы чоңойтуп ал жерге тосуп, анан ал жерде тосуп аткан кезде бизден ал жердеги керк адистерибиздин кичине шалакалыгынан бир 10 чактысы сыртка чыгып кеткен. Бирок аны күзөт коюп, аларды адеп кайтарып, бирок аларды тороп келердин алдында алар кайра эле чыгып кетип атат. Бардыгы көзөмөлдө, анын эч кандай секрети жок. Жөн эле такталбаган маалыматтарга ишенбеңиздер. Эгерде кимден-ким ошондой эле маралдарга күйүнүп, кызыгып, мындай маалымат алгысы келип атса, мага кайрылыңыздар, мен алып барып берейин Бешташ паркка. Ал жерде чыгып кеткен ончалык маралдын тосмодогу бир мондой казан сыяктуу жерде отоп жүрүшөт.
аларды 1-2 күнүн ичинде баарыбыз жапа-тырнап биригип бир 100 чакты бала болуп топтолуп жумуштагылар жана кошумча ишканаларда жардам беребиз деп атат. Алар менен кошулуп аларды тосмого алып кирип келебиз. Азырынча аларга жем тузун берип атабыз. Алар келип ошол акырдан жем жеп атышат. Социалдык тармактардагы Таластагы маралдар жоголду деген себепсиз сындарга ак жеринен губернатордагы кабылып тепкик алынды. Бакытбек Нарбеков бизге берген интервьюсунда маралдарды алып келгенине өкүнбөрүн жана туура эмес иш жасалса жооп берерин билдирди. Айтымында учурда маралдарды чогултуп паркка айдап келүү аракети көрүлүп жатат. Келдики ошол мурунку биринчи кармалып турган аймагына кышка карата чөптөр дайындалып атат. Азыр мына бүгүнкү күндө 300 түптөн ашык чөбү бар даяр. Андан тышкары ангар салынат. Ошол мезгил менен келип калса ошол жерге киргизип жем чөп туз берилип аткандай эле берилет. Жалпысынан буларды камап коюп үй жандыгындай кылып кармоого мүмкүн эмес. Анткени жапайы жаныбар. Бул мындай айтканда 2 метр тоор тартып койсоң секирип кеткен мүмкүнчүлүктөрү бар булар. Ошондуктан бүгүнкү болуп аткан эл кичине тынчсызданышып атат. Ошол болгон нерсе. Муну атайын жооп бере турган биздин дагы кызматкерлер бар. Атайын орган бар. Алып келингенден биз долбоорду ошол бүгүнкү күндө мен дагы бир жолу белгилеп коеюн. Алып келгенибиз үчүн өкүнбөйм. Анткени жетекчи деген чечкиндүү болуш керек. Бирөө чечкиндүү кадам кылып мына долбоорлорду ишке ашырганга биз мынакей мойнубузда турган нерсени биз жооп беребиз. Белгилеп коюш нерсе булар ошо кубут болгончо жаратылышта өздөрүнүн укура эмеси ошол жаратылышта эркектери өзүнчө бөлүнүп жүрө турган жаныбар. Облус башчысы маралдар боюнча кабатыр болбоону эскертет. Учурда эгерлер көз салып жүрүшөт. Кыш менен аман чыгат деген мына дайындыктар жүрүп атат. Жалпы көңүл буруп ушул кооптонуп аткан биздин жалпы жарандарыбызга ыраазычылык билдире элек. Эч кандай кооптонууга эч кандай мындай учур жок. Марал алып келгенден кийин буну жеп коеюн, чыгарышкага жегизип коеюн деген оюбуз жок. Бунун баары элдики. Облус башчысынын демилгеси жана Альянс Алтын компаниясынын колдоосу менен Таласка маралдар алынып келинген. Бардык чыгымды компания көтөргөн. Ал эми маралдарды багуу, кароо жагы тиешелүү экология кызматкерлерине тапшырылган. Учурда компания маралдарды багууга жем жана башка керектүүлөрүн камсыздап берүүгө даяр. Бул жерге келгенден кийин маралдардын баягы кароо, көзөмөлдөө, аларды багуу ошол бизге кайрылган тараптын жоопкерчилигинде болот. Ал маселеде бардык маселени ошол тарап өздөрү чечет дагы өздөрү көзөмөл алат. Ал эми биз болсо жогоруда айтылгандай болгон ошо алып келүү, ушул жактагы кеткен чыгымдар болгон каражаттарды төлөп берип, өз милдетибизди так аткарганбыз. Маралдар Таласка 1-майда алынып келинип, Беш таш паркына атайын курулган аймакка кое берилген. Маралдарга 8 гектар жер бөлүнгөн.